Шухрат Ганиев, Фергананын акими, Соқтун эли өзбекстандыктарды шерменде кылган. YouTube'дагы Максым медиа баракчасында Өзбекстандын Фергана облусунун акими Шухрат Ганиевдин аудиосу делген тасма тарады. Анда аким кайсы бир жыйында ага катышып жаткандарды катуу тилдеп жатканын угууга болот. Ошондой эле Соқтун 74 тургунун Ферганага алып барып камай турганын да айтып коркуткан. Мындан сырткары Сох районунун эли бүтүндөй өзбекстандыктарды шерменде кылганын эске салган. Бул окуя жакында чыккан чырга байланыштуу экени азырынча белгисиз. Фергана облусунун башчысы Соқтогу чырлуу кыштакты картадан чийип салаарын айтты. Социалдык түйүндөрдө Фергана обласынын башчысы Шухрат Ганиевдин үнүнө окшогон киши Сох районунун жашоочулары менен өткөн жолугушууда чек араны жаап, чырлуу кыштакты картадан чийип салам деп опузалаган аудио жазуу тарады. Фергана областык акимчилиги бул аудио жазуу боюнча комментарий бере элек. Аудио жазууда Шухрат Ганиевдин үнүнө окшогон киши жергиликтүү 74 жашоочуну түрмөгө камап, чырлуу кыштакты картадан чийип, бүтүндөй Сох районунун камсыздоосуз калтыраарын айткан. Ферганага 74 кишини ала кетейинби же жокпу? Эгер ушундай окуя дагы бир жолу кайталанса, мен мындан ары бул жакка келбейм. Лембургтан ким келди? Биз аны Сох районунун картасынан чийип, камсыздоосуз калтырабыз. Силер бул жерде бизге маселе жаратуу үчүн отурасыңарбы? Азыр 74 жигитти түрмөгө камап коебуз. Ошону каалайсыңарбы? 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жараат алган. 2 адамдын абалы оор. Өзбекстан 187 жараны жарадар болгонун кабарлаган. Жаңжалга байланыштуу Сохко Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов өзү келип кеткен жана ал Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов менен жолуккан. Аймактагы абалды 1-июнда өлкөнүн президенттери телефондон талкуулаган. Ушул аптанын аягына чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев Фергана обласына барары айтылган. Абылгазиев эс алуу үчүн өргүүгө чыккан жок. Өкмөттүн басма сөз катчысы сындагандарга жооп берди. Жогорку кеңештин 3-июндагы сессиясында депутат Максат Сабиров премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин коронавирус пандемиясына жана чек арага байланыштуу азыркы кырдаалда өргүүдө жүрүшүн сынга алды. Эс алууга кеткенин коалициялык көпчүлүктө жана тиешелүү комитеттерде кароону сунуш кылды. Өткөндө Тажикстандын чек арасында кагылышуу болду. 31 майда Өзбекстан менен чек арада чыр чыкты. Өзгөчө кырдаал режими өлкөдө алына элек. Премьер-министр кайда жүрөт? Эмнеге ал ушундай кырдаалда эс алууга кетет? Армениянын премьери коронавирус жугузуп алып, бирок үйдө иштейм деди. Биздики эс алып жүрөт. Азыр ишти вицелерге тапшырып коюп, эс алып жатчу убакыт эмес, деди депутат. Белгилей кетсек, премьер-министр 27 майда кыска мөөнөттүү өргүүгө чыккан. Өкмөт башчынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев депутаттын сынына жооп берип жатып, Абылгазиев эс алуу үчүн эмгек өргүүгө чыкпагандыгын белгиледи. Премьер-министр эс алуу үчүн эмес, жыштык иши боюнча кылдат жана объективдүү териштирүүнү камсыз кылуу үчүн кетти. Тергөөгө кысым көрсөтүү деген айыптоолор болбош үчүн деп билдирди Султаналиев. Ал эми Абылгазиев өргүүдөн качан келери азырынча белгисиз. Жанар Акаев да буга чейин премьер-министрдин өргүүгө кеткенине нааразычылык билдирип, музейге, жепке байланышкан иштер жылдап созулуп келе жатат. Жыштык иши эмне бир жумада бүтүп калмак беле деген пикирин айткан. Депутат Сот Айбек Эрнис уулу 13 жашар кызды зордуктаган жаранды бошотуп жиберди. Бул тууралуу Жогорку кеңештен Ата Мекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева билдирди. Айбек Эрнис уулу деген сот 13 жаштагы кызды зордуктаган жаранды бардык экспертиза турганына карабай эркиндикке чыгарып жибериптир. Мен ушул сотторго аябай нааразымын. Эмнеге 13 жаштагы кызды зордуктаган адам эркиндикте жүрөт? Биздин өлкөдө мындай болбош керек. Мен бул сотко дагы бир жолу айтам. Нааразымын. Иш жогорку сотко жетти. Муну акыйкат карап бериңиздер, деди ал. Нарын шаарында жааган жамгырдан улам пайда болгон сел 60тан ашык үйдү каптады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга өкмөттүн Нарын областындагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Кече 3-июнда саат 16:00 чамасында Нарын шаарынын батыш чөлкөмүндөгү Алмабак, Көтөрмө, Ак Коргон аймактарында катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүргөн. Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов сел жүргөн аймактарды көрүп, эл менен жолукту. Ошондой эле штабтын чукул отурумун өткөрүп, бардык кызматтарга
ыкчам аракеттерди көрүү тапшырмаларын берди. Шаардагы мекеме ишканаларга тиешелүү бардык техникалар жана кызматкерлер ишке тартылып, көчөлөрдөгү агындыларды, короолордогу сууну тазалоо аракеттери көрүлүп жатат. Учурда жаратылыш кырсыгынын кесепеттери такталууда. Өкүмдүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Нарын шаарында нөшөрлөп жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Коктулардан келген сел суулары Чоң Нарын каналынан ашып, Батыш, Алмабак, Аккоргон көтөрмө тилкелеринде жайгашкан жалпы 60 турак үйлөрдүн короолорун, чарбалык курулуштарын жана унаа жолдорду каптаган. Адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Жеринде кырдаалдын кесепеттерин жоюу жана тактоо иштерин аткаруу максатында ÖKMдин Нарын облусу боюнча башкармалыгынан ыкчам топ, жалпы 48 куткаруучу, 3 унаа, 3 мотопомпа тартылган. Ошондой эле Таза Нарын ишканасынан 1 грейдер, 1 экскаватор, суу канал ишканасынан 1 суу сордуруучу унаа, облустук жана райондук жарандык коргонуу кызматтарынан 10 даана инженердик техника тартылган. Мындан сырткары ÖKMдин Нарын обласу боюнча башкармалыгынан 470 литр дизель бөлүнүп берилген. Тартылган күчтөрдүн жардамында 15 турак үйдүн короо жайлары кум шагылдан тазаланган. Бүгүн 4-июнда да селдин кесепеттерин жоюу иш-чаралары улантылат. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргыз Гидромет аба ырайы тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. Өлкөдө мечиттер качан ачылаары айтылды. 8-июндан баштап Кыргыз Республикасында диний мекемелерге, мечиттерге, чиркөөлөргө жана намазканаларга барууга коюлган чектөөлөр алынып салынат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Мындай чечимди республикалык штаб Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жана башка диний мекемелердин өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алды. Бул жайларда санитардык чаралардын сакталышын текшерүүнүн жана көзөмөлдөөнүн алгоритми, беткап кире бериштен келгендердин дене табын өлчөө, социалдык аралыкты сактоо камсыз кылынышы керек. Республикалык штаб өлкө аймагында карантин күчүндө экенин эскертет. Ошондуктан жарандар санитардык гигиеналык нормаларды, анын ичинде коомдук жайларда сөзсүз түрдө беткап тагынууга тийиш. Парламенттик Кыргызстан партиясы СДПКнын таз кейпин кийбейби? Парламенттик СДПКнын бөлүнүп, мүлжүнүп отуруп шайлоо алдында скелет эле калганын эл билет. СДПКнын клону катары парламентке келген Кыргызстан партиясында да ал акыбал жакшы эмес. Атамбаевдин Кой Таштагы резиденциясын куруу үчүн шымааланып киришкен олигарх Шаки мурункудай бейгапар отурууга убактысы жок. Анткени Атамбаевдин запкысын көрүп, параша ичип чыккан Канат Исаев капталдан чыгып, партияга таасир эте баштады. Ошондой эле Атамбаевдин балашкасы катары акыркы спикер болгон Дастан Жумабеков көздөрүн ачып жумуп, бүгүн өзүн 2-1 катары эсептеп, кол алдындагы аппаратчысы Самат Ибраев менен Кыргызстан партиясын ээлеп калууга умтулууда. Мындай саясий интригалар түбүнө жетерин түшүнгөн Шаки парламент аяктары алдында эл менен болууну чечип, мандат алып, жогорку кеңешке келди. Күрөш жаңы башталды. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс. Өкмөт радио жыштыктарды сатып алышкан казак компанияларынын өкүлдөрү менен жолукканын мойнуна алды. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев радио жыштыктар менен болгон ишине экономика боюнча орун басары Эркин Асырандиевди да тарткан сыяктуу. Учурда ушул иштер боюнча Мухамбеткалый Абылгазиев эмгек өргүүсүндө салып жүрөт. Ал эми маалымат беттеринде өкмөт жетекчилери Верний Капитал компаниялар тобунун башкы директору Эрлан Оспанов менен Sky Mobile ЖЧКсынын башкы директору Евгений Кражан менен жолугушкан деген маалымат тараган. Бул айтылган сөз чын экенин өкмөттүн маалыматчылары билдиришти. 2020 жылдын 15 майында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эркин Асырандиевдин жана өкмөттүн аппаратынын кызматкерлеринин Верний Капитал компаниялар тобунун башкы директору Эрлан Оспанов жана Sky Mobile ЖЧКсынын башкы директору Евгений Кражан менен Кыргыз Республикасындагы Sky Mobile компаниясынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер боюнча жолугушуусу өткөн. Жолугушуу учурунда негизинен салык жана радио жыштыктар маселелери талкууланган. Ошондой эле Sky Mobile компаниясынын радио жыштыктарды сатып алуу темасы да козголгон. Верний Капитал компаниясынын башында белгилүү казак ишмери Булат Утемуратов турганы белгилүү. Акылбек Жапаров, депутат, эгемендүүлүктү 10 күн майрамдасак жетишет. Бул тууралуу депутат Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Кытай мамлекетинде жакшы салт бар. 10 күндөп жаңы жыл майрамын майрамдашат. Ошол менен бардык майрамдар бүтөт. Биз дагы эгемендүүлүк майрамын 31 августтан баштап 10 сентябрга чейин узартсак.
Туулган күндөрдү, той аштарды чоңдорубуз ошол убакта өткөрүп алышса, мисалы быйыл эгемендүүлүктү Баткенде 10 күн белгилесек, анын баары барышса, майрамдап ошол менен бардык майрамдар бүтсө жакшы болмок дейт ал. Эске сала кетсек, бүгүн жогорку кеңеш үй бүлөлөр жөнүндө мыйзамды талкуулап жатат.